Ал эми менин кийинки катышуучум өмүрүндө 100дөн ашык китептерди окуган. Ал окуган китептерди жерге тизе турган болсок, өзүнүн боюнан дагы ашып кетет. Кыргызстаныбыздагы балдар арасында эң көп китеп окуган Максатова Ширинди студияга чакырамын. Саламатсыңбы, Ширин? Кош келдиң. Салам, мен бияктамын. Бул мен окуган китептерим. Мен китеп окуганды аябай жакшы көрөм. 4,5 жашымда тамга тааныгам. Китеп окуган мага жагат, анткени бул мультфильм көрүп аткан сыяктуу эле, бирок бул жолу сен өзүң фантазияң менен бүт баарын элестетесиң да. Мисалы, мультфильм көрүп атканыңда ал башка адамдын фантазиясы, башка адам ошону элестетип аткан. Китеп окуганыңда сен өзүң фантазияң менен элестетесиң. Ошон үчүн мага китеп окуган жагат. Ошо китеп окуганда көптөгөн фактыларды аласың, ал өзүң өмүрүңдө деле керек болуп калышы мүмкүн. Мен сабакта отурсам, бул сөздү эмне түшүндүрөт десе, эч ким билбейт, мен билем. Ширин, кийимиңе караганда, образыңа караганда, Гарри Поттердин китептерин Жакшы көрөм. жакшы көрөсүң. Ооба. Мен бул Гарри Поттердин киносун эле көргөм. Болгондо да мындай, кээде чай ичип атканда болуп калат го. Мен эле башында ошентип эле көрүп жүргөм. Ошентип эле көрүп жүрчүсүң. Башында. Эмне болуп кызыгып кеттиң? Апам окуучубуз бар болчу, Айгерим апчы. Ал болсо апам ишине барганда кээде мен менен сүйлөшүп калат эле, анан Гарри Поттерди айтып берет эле да. Мен Гарри Поттер эмне өзү деп анча түшүнбөйт болчумун. Андан кийин биринчи киносун көрдүм. Киносун көрсөттү, андан кийин кызыгып калдым. Китебин сатып берем деген. Анан китептерин алып берди. Апаңдын болгон акчалары китепке кетип аткан экен да. Ооба. Негизи китептерди кантип тандап, кантип сатып аласың? Биринчи барганда мен биринчи 5-10 бетин окуп көрөм. Эгер мынтип кызыктуу болсо алам да. Кызыксыз болсо алып алып, андан кийин үйдө эмне кылам аны? Албайм. Анан көбүнчө фантастика, фэнтези ошондой китептерди жакшы көрөм. Мындай деле кылсаң болот экен да. Тез окуйсуң да, туурабы? Барып калп эле карап эле, бул китептериңиз канча сомдон деп туруп эле ачып эле баарын мынтип окуп сал да. Мен албай калдым деп кетип калды. Мен деле ошондой окуя болгон. Кичинекейимде атам менен биз дүкөнгө барганбыз, магазинге. Атам мен нерселерди алып турайын, сен китеп көрүп тур деген. Мен китептерди алып окуп койгон болчумун. Анан атам кайсы китепти алгың келет десе, керек эмес, мен аларды уже окуп койдум десем. Окуп койдуңбу? Жүр башка жерден алайлы деп, анан кийин китеп таппай жүргөнүбүз көп болгон. Мынтип барсак эле ал китептерди уже окуган болгон. Китеп окуганын пайдалары? Китеп окуганда эс тутумуң жакшырат. Мисалы, мектепте бизге ыр жаттагыла десе, мен аны мектепте эле жаттап коем да, аны үйдө жаттабай эс алып эле отурам да анын убагында. Жана сөз байлыгым көбөйөт. Кээ биркилерге, мисалы, бизге музыка сабагынан ыр жазууга деген да сүрөт тартсаңар болот, сочинение жазсаңар болот же ыр жазсаңар болот деген. Андан кийин мен болсом деп сочинение, ыр мындай эле көрүнгөн да. Андан кийин ырды тандап, ырды жазсам, агай болсо, бул эң кыйын темасы ушу болчу, сен азамат экенсиң, сен чындап эле кыйын кыз экенсиң деген. Аны эми сүйүнүп эле 5 алып кеткем. Китеп окуганын пайдасынан Ширин ыр жазып келиптир. Бирде актер, бирде тойдо тамада, бирде болсо мыктысың деп сүйлөйсүз. Ал өнөрлүү, Самат байке кээ бирде дыкындыш деп билейсиз. Балдар менен сүйлөшкөндө тилин таап, Самат байке өзүңүз табасыз. Кызыктуу бир роликтерди аткарып, элдин баарын тамашага саласыз. Президенттин долбоорун алып барып, көп баланы планшеттүү кылдыңыз. Бакыт каалайм, өмүр каалайм сизге мен. Самат байке узак жашап, жакшылыкта жүрүңүз. Өзүң эле ойлонуп, өзүң жазып койдуңбу? Урматтуу достор, мен сиздерге айтып кетейин. Ширин окуган китептердин силер сыртын дагы окуп көрөлексиңер.
Биздин Ширинибиз 100дөн ашык китеп окуган. Ошон үчүн ушунчалык таланттуу жана сен мыктысың долбоорунда Самат байкесинин жанында конок болуп отурат. Мыктылардын мыктысы Ширин конокто бизде. Мен сен менен сүйлөшкөндө ушунчалык энергия алып атам да. Ушунчалык биздин студияга өзгөчө аура тартуулап берип атасың. Студиябыз жандана түштү. Конокторубуз кол чаап, ушунчалык энергияга бай болуп, манайлар көтөрүлүп кетти. Мунун баары неден деп ойлойсуң? Сулуу кызмын да. Сулуу? Накылдуу. Дагы кандай кызсың, өзүң жөнүндө айтып бер. Чындап айтып баштай берейин, баштасам бүтпөй калам да. Баштай берчи, мен токтотуп коем өзүм. Мен сулуу кызмын, акылдуу кызмын, зирек кызмын, зээндүү кызмын, сонун кызмын, ширин кызмын, тыйын кызмын, таланттуу кызмын, бактылуу кызмын. Ушул бактылуу кызды тарбиялаган ата-энеси андан да бактылуу болсо керек. Мен сенин ата-энең менен сүйлөшкүм келип атат. Студияга ким келди? Атам, апам, Исхак укам, Гүлсана апчим, Азирек апчим келди. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Саламатчылык. Китеп дүкөндөргө тандашууга сиз барат окшойсуз. Чен ошол окуя болгон. Карап көрүп тур, жаккан алып берем деп. Айланып кеттим эле. Продукт кылып келип, кайсысын тандадыңбы десем, уже мен окуп бүттүм деди. Анда мындан кийин ушундай эле кылайлы деп. Тамашалап айтып койдум. Саламатсыздарбы? Мен өзүм мугалиммин. Кичинекей кезинен эле өзүм китеп окуп берчим. Анан жанагы уктаардын алдынан жомок айтып берчимин. Андан кийин тамга таанып баштагандан кийин өзү окуп баштады. Китептерди аябай мындай тандап окуйт. Кээде мен өзүм иштен баратып эле шашылып эле китеп алып келиңиз деп айтат. Анан алып келсең, ал китептер окулбай деле калат да. Китепке ошондой немеси бар, жандай тандоочулугу күчтүү да. Фантазия, детектив окуйм деп ошентип турат. Долбоорго ыраазычылык билдирем. Балдарыбыздын талантын ачып, шыктандырып, чакырганыңыздарга ыраазычылык. Аябай толкунданып сүйүнүп турам. Кызымды мыктысың деп айткым келет. Сиздерге ыраазычылык. Кызыңыз чындап мыкты экен. Сиздерге чоң рахмат. Мен кичинекейимде аппетитим жок болуп, тамак анча жебейт болчумун да. Анан кийин апам болсо, атам менен айтып беришет, тамага кичинекейиңде биз сага жомокторду айтып бердик дейт да. Анан кийин жөнүндө жомокту айтып бербей, мисалы, илгери Абышка менен кемпир жашаптыр деп эле айтып бербей, илгери бир жерде Абышка менен кемпир жашаптыр деп эмоция менен аябай кызыктырып айтып бердик дейт да. Сен жомокту угуп эле кантип тамак жегенди билбей, ошентип эле биз сени тамак жетип коет элек дейт да. Бул мага аябай сонун лайфхак болду. Менин балам азыр 3 жашка чыкты, тамак жебей атат. Мен да ошентип жомок айтып берейинби? Кандай китептерди окуп берсем болот? Азыр 3 жаштагы баланын деңгээлине. Эми Гарри Поттерди түшүнбөйт го, эми Гарри Поттерди ал эмес, мен түшүнбөй калышым мүмкүн да. Эми сенден башкачы. Анан кандай китептерди сунуштайсың? Жуукка бир китептер болот, баардык эле магазиндерде сатылат. Ал жерде 3-4 жомоктордон эле болот. Мен башында ошондой жомокторду окуп болчумун. Азыр ошо чоң китептерди окуп баштадым. Мыкты. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасын окугансың? Канча чыгармасын окугансың? Бир эле чыгармасын окугам, Ак кеме. Ак кеме. Азаматсың. Сөзсүз окуш керек, ооба. Сен мыктысыңа кантип катышып калдың? Мен өз биринчи сезон, биринчи чыккандан баштап эле аябай кызыккам да. Биринчи мен макалачы менен келген, бирок макалачтан 2-3 бала келип калды да. Андан кийин дагы кайталанса, башкалар кайталап чыккым келбейт дедим да. Андан кийин тура. Бизди кайталагандар аябай көп болуп кетти. Андан кийин экинчи сезондон качасың деген 3 турдан тең өттүм, андан кийин келдим. Кандай сезим болду өтүп кеткенде? Аябай сүйүндүм деп сүйүндүңбү же? Ура дедиңби? Же болбосо? Гарри Поттер киносунда ушинттиңби? Биринчи бизге силер 4 декабрь күнү келесиңер десем, биз апам экөөбүз аябай эле сүйүнүп, атам менен иним мынтип, молодец деп эле кошту. Апам экөөбүз аябай сүйүндүк да. Жок, атаң деле сүйүндү.
Ал сыртка билгизбейт, эмоциясын чыгар, ичинен сүйүнөт ал, ичинен. Yes! деп сүйүнөт да. Апаңан да катуу сүйүнөт да. Эркектер ушундай болот. Аял кишилер сыртка эмоциясын чыгарат. Иниңди айта албайм, сүйүндүбү, сүйүнгөн жокпу, билбейм. Ал биринчи экинчи турдан келгенде филармонияда болгондо, анан кийин мен болсо сүйүнүп кастингден өттүм деп чыксам, ал болсо кана планшет? Планшетиңиз кана деп. Ооба. Ага планшет эле кызык. Ал азыр мен китептеримди алып окуп коюп, ишинечи могу минип жазып турам, мондайбы деп сурап турат. Кол чабуулар, биздин студиябызга көрк кошкон, шаң кошкон, биздин атмосфераны мыкты кылган Максатова Ширин бизди баарыбыз таң калтырып аткан кези. Дагы бир жолу кол чаап коелучу. Ура, 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 ура. Ширин, сахнага чыгалыбы экөөбүз? Кептериң туруп турсун, эч ким тийишпейт, Эч ким тийишпейт, Бул эмне? Сыйкыр таяк. Сыйкыр таяк? Ооба. Ширин, сүфкө даярсыңбы? Ооба. Ширин, биз каяка келип калдык? Биз Хогвартс мектебине келип калдык. Анткени мен баардык 7 томун окуп чыккам. Гарри Поттердин. Гарри Поттердин 7 том китебин баарын окуп чыккансың. Ооба. Кызык. Дагы эмне кызык айтып бересиң эми? Китептер жөнүндө айтып берейин. Бул Philosopher's Stone, то есть философский камендин биринчи бөлүгү. Бул жерде Гарри Поттер кантип ошо философтук ташты Волдеморттон сактап калган жөнүндө айтылат. Анткени Волдеморт ошо философтук ташты урдагысы келген, анткени философтук таштан эгер эликсир жасасаң, сен өмүрүң чексиз болот. Бул экинчи тому? Тайная комната жөнүндө айтылат. Бул жерде тайная комнатаны өзү уламыштарды айтылат. Салазар Слизерин өзүнүн бөлмөсүн кылып койгон Хогвартс мектебинде, жана ал жерде чудовище тайная комната деп айтылат. Өзүнүн монструн бекитип койгон да. Ошо Салазар Слизериндин чыныгы тукуму келип, жана ал гана тайная комнатаны ачат деп уламыштар айтылат. Бул жерде тайная комната ачылат, жана Гарри Поттер кантип ким ачкан жана аны кантип жабуу жөнүндө билет, жана тайная комнатаны жабат. Демек, китептин экинчи тому сыйкырдуу бөлмө деп аталат экен да? Ооба. Үчүнчү? Аскабан, Гарри Поттер и узник Аскабан дейт. Аскабан бул сыйкырчылардын түрмөсү Аскабан деп аталат. Жана аны дүйнөдөгү эң жаман нерселер коргоп турушат. Ошо узниктердин ичиндеги адамдарды. Алар дементор деп коет. Алар адамга жакындаганда алар анын бүт бакытын жутуп алат деп айтылат китептерде, жана ага эң жаман минуталарды эстеттирет. Бул жерде узник Аскабаны, ошо Аскабанда бир адам качып кетет, Сириус Блэк деген Гарри Поттерге ал типа Гарри Поттерге мерген салган сыяктуу уламыштар болот да. Жана Гарри Поттерге андан качып жүр, эч жака барба, мектептен чыкпа деп айта беришет. Гарри Поттерге бул жакпайт. Бирок акырында ал түшүнөт, что Сириус Блэк узник Аскабаны ага душман эмес, анын крестный болуп калат экен. Анын ата-энеси жок, жана анын эң жакын адамы Сириус Блэк болот да. Гарри Поттердин жакын адамы. 4-чү том? 4-чү том Гарри Поттер и Кубок огня. Бул жерде турнир 3 волшебников, 3 сыйкырчынын турнири болот. 3 сыйкыр мектеби бар өзү: Шармбатон, Дурмстранг жана Хогвартс. 3 мектептен бир тандалган чемпиондор келет, жана бири-бири менен таймашат. Бирок Хогвартстан 2 чемпион чыгып калат, өзү 3 болуш керек. Баарды кантип чыгып калган деп баардыгын изилдейт, бирок жооп таба албайт. Ошентип Гарри Поттер 3 сыйкырчынын турнирине катышып калат жана жеңип чыгат. Бирок бул бөлүмүндө Волдеморт өзү жок болуп кеткен да. Бирок бул бөлүмдө ал кайра келет. Восстанет да. Кийинкисинечи? Гарри Поттер и Орден Феникса. Бул жерде анын
Гарри Поттер Орден Феникса деген нерсе эмне экенин, ошондой нерсе бар экенин түшүнөт. Бул жерде ошо Гарри Поттер өзү түшүнөт. ооба, тааныйт. Бул жерде Волдемортко каршы адамдар Орден Феникске кошулушат. Жана бул 5-бөлүмдө Гарри Поттер эң жакын адамын жоготот. Сириус Блэк. Волдеморттун адамдары, пожиратель смерти деп аларды айтып коюшат. Алар болсо Гарри Поттердин эң жакын адамы Сириус Блэкти өлтүрүп коюшат. Бирок аны именно өлтүргөн адам анын бөлөзү болуп калат экен да. Бирок экөө ар башка жакта булардын род Блэктердин эмеси кантип айтсам, баардыгы эле мынтип Волдеморт менен бирге болушат да, көп эле. Бирок Сириус Блэк жалгыз гана Волдемортко каршы болот. Аны өлтүрүп коюшат. Бөлөлөрдөн абайлаш керек экен да. 6-том ошондой, 6-том Гарри Поттер и принц Полукровка. Бул бөлүмдө Гарри Поттер бир китеп, принц Полукровканын китеби деген китеп түшүп калат ага. Аны окуп көрөт, ал жерде ага сабактардын жардам берген нерселер болот. Бирок анын курбузу Гермиона Грейнджер китеп жактырбайт. Бул жерде мынтип жаман Волдеморттун сыйкыр болуп калышы мүмкүн. Ыргытчынары там Альбус Дамблдорго айт, директоруна эң күчтүү сыйкырчыга айт десе, ал бекип жүрөр эт, бирок принц Полукровка ким экенин издеп жүрөт. Жана принц Полукровка алардын агайы болуп калат. Северус Снейп. 7-том Гарри Поттер и Дары смерти. Бул бөлүмдө Гарри Поттер Волдеморттон кантип навсегда Волдеморт кантип навсегда жок кылыш жөнүндө билет. Жана өзүндө Дары смерти деген бул 3 нерсе болот. Мантия-невидимка, воскрешающий камень, то есть өлүп калган адамдарды кайра кайтара турган таш, жана бузинная палочка. Бузин деген куст, дарактан жасалган палочка болот. Ошо үчөөнү өзүндө топтоп жана Волдемортту жеңет. Волдеморт ошентип жок болуп кетет. Браво. Навсегда. Менден бир суроо. Китептеги чыгарма менен кинонун айырмасы кандай экен? Айырмасы китепте бүт нерсеси более оригиналыраак да, бүт нерсеси жөнүндө которулуп гана жазылат. Кинодо болсо режиссердун ойлору менен керектүү нерселерди алмаштырып коет, кыскартып коет. Ошентип кино алмашып кетет да, башка эле нерсени чыгып калат. Демек китебин окуган, Гарри Поттердин китебин окуган сага, Гарри Поттердин китебин киносун көрсөң, күлүп коет экенсиң да. Бул жер мындай эмес болчу. Мен билем муну деп, Ооба, ошондой. Бүт бөлүктөрүн көрүп чыккам. Негизи бул китептин оригиналы англис тилинде да. Ооба, англис тилинде. Мен чоңойгондо мынтип англис тилин жакшы билип калганда ошо оригиналын окуп көргүм келет. Бирок мынтип ошо жазган, анан кийин ошону эле прям ошондой эле кылып жазган эмес. Ошо Джоан Роулинг, Гарри Поттердин автору, өз колу менен жазган китебин окуп көргүм келет да. Англис тилинде? Англис тилинде. Качан? Англис тилин жакшы билип калганда. Үйрөнүп атасың азыр? Ооба. Браво! Эми ушунча том китепти окуп өзүңө эмне алдың? Өзүмө мага сабак болгон бул Гарри Поттер жана анын досторунун достугунун күчү. Мага мынтип алар кандай гана нерсе болбосо, аларды мисалы акыркы бөлүмүндө Гарри Поттер кошулуп Волдемортту жок кылган миссияга кошулушат да. Бирок алар чыдап деле коюшу мүмкүн. Алардын ичинде канчалаган жолу уруштар болгон. Анда мен кошулбайм бул жерде. Зачем подвергать себя опасности да? Бирок алар баары достугу күчтүү болгону үчүн баары бир бирге Волдеморт жеңип чыгышкан. Браво! Кыргызстаныбыздагы акылман, өз айтмакчы, зирек, супсулуу, татынакай, ыр жазат керек болсо, китептердин баардыгысын 5 мүнөттө эле бир китепти окуп салышы мүмкүн. Биздин таланттуу кызыбыз Кыргызстаныбыздагы эң зирек, эң көп китеп окуган Максатова
Ширин биздин сахнабызда. Анда Ширинге даярдап койгон белектерди алып чыккыла ортого тезирээк. Ширин, бул жон баштык сага. Сен үйүңдөгү китептердин баардыгы батпай калышы мүмкүн, бирок 2-3-өнү жаныңа дайыма сала жүрөсүң. Жана ошондой эле тарбия берүүчү ширин жомоктор сага бул. Уну да окуп кой. Ширин кызга ширин жомок даярдаптыр. Бул планшет сага. Иниңе анда-санда Өзүн жакшы алып жүрсө. Өзүн жакшы алса. Ооба. Жана ошондой эле сен мыктысың долбоорунун башкы статуэткасын Гарри Поттерга окшош бала атайын алып чыгып берди сага. Бул сага, сен чындап мыкты экенсиң. Азаматсың Ширин, сен чындап мыкты экенсиң. Сен мыктысың.